Assalomu alaykum. Facebook қолданушылар, assalomu alaykum. Туғандар, мына Рыскулова менен Бешаналиеваның кесилишинде мына мечиттин тушунда Баткен элиме жардам деп гуманитардык жардам чогултуп атабыз. Баткен элине ким жардам берем десе, ушул жерге келе бериңиздер. Мына Баткенге гуманитардык жардам. 50 сомдон да салсаңыздар болот. Мына номерлерге, мына көргөн номерлериңерге 50 сомдон саласыздар. Мына Баткен элек элине жардам. Ушул машинеге жүк топтоп жатабыз. Мына ушул жака келе бересиздер. Эгерде гуманитардык жардам көрсөтөм десеңиздер, ушул жерге келе бересиздер. Гуманитардык жардам. Эфирди бөлүшүп коёсуздар, туугандар. Канча киши көп көрсө, ошончо киши информированный болот. Баткен элине жардам. Колуңардан келгенде алып келе бериңиздер. Bir мешок унбу, bir баклашка майбы, bir пачка чайбы, эмне колуңуздардан келсе алып келе бересиздер. Гуманитардык жардамды ушул жерде чогултуп жатабыз. Алып келе бересиздер. Эфирде бөлүшкүлө. Эфирде канча киши көп бөлүшсө, ошончолук жардам көп жыйылат экен. Бардык ушул Facebook группаларга бөлүшүп коюңуздар. Мына Бешаналиева, Рыскуловада гуманитардык жардам. Анан мына шаар боюнча жигиттер, гум жардам чогултуп жаткан жигиттер, бардыңыздар мына ушул машинеге, эгерде жүк толбой калган болсо машинеңерге мына ушул жерге алып келип, мына биздин машинеге салсаңыздар болот. Чоң рахмат, Алла разы болсун жигиттер. Патриот деген ушундай болот. Бийлик талашпайт. Же болбосом депутат болоюн дебейт, же башка дагы бир келет, үндөбөй жардамды берет, ыраазычылыкты алып кетип калат. Үндөбөй. Анан мен Баткенге барат элем, анан кийин мындай кылат элем, тигиндей, мындай деп. Же бар десе барбай койбойт. Мына ошол чыныгы патриоттор мына ушундай келет, жардам берет. Мына ушуну патриот десе болот. Туугандар, мына Чүй көчөсү менен да келсе болот. Буяктан да келсе болот. Мына Рыскулова жак менен да келсе болот. Рыскулова менен. Мына Ош базардын мечити бар. Мына мечиттин жанында алып келе бериңиздер. Мына ушул машинеде жыйнап жатабыз.